Депутат Момбеков Ырыскелди Чыныбековичти. Рахмат, Дастан Арысбекович. Непадам кеп бар. Маалымат кимдин колунда болсо, мамлекет ошонун колунда деген. Мен арганда маселени алкаганда айта турган маселенин маңызы ушул таптада президентибиз Сооронбай Шариповичтин санариптештирүү талабын алкагында өкмөт коопшар долбоорун киргизген. Апендинин кызындай макташканда, бирок мактаган кыз кайсы жерде быйт эткизерин жакшы билесиз. 2 күн мурун биздин комитетте ушул бюджет каралды. Мына ошондо финанс министринин орун басары айтты, быйылкы жылы коопшар долбоорунан түшө турган акчанын көлөмү 1 миллиард 200 миллион болсо, 9 айдын алкагында 300 миллион түштү деди. Бул долбоордун каражат жагынан капыт болгонун билгизет. Эми саясат жагын айта турган болсок, Жеңиш Разаковдун маалыматына караганда, коопшар долбоор ишке киргенден кийин жол кырсыктары 3542-ге көбөйгөн, демек 15%га көбөйгөн. Демек бул биринчи этабы банкрот болсо, эми экинчи этабы жөнүндө эки сөз айтайын да. Экинчи этабы болгон тендер теңирден тескери кетти. Ошондой маалыматтар менде бар. Мен УКМКга дагы башкы прокуратурага кайрылдым. Эмне үчүн УКМК унчукпай отурат, башкы прокуратура баштап отурат, мен таң калып отурам. Экинчи тендердин талабы боюнча биздин Кыргыз Телеком да катышкан. Бирок өнөктөшү менен тендердеги мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамда ГОКЗ деп коет, государственный обеспечение конкурсный заявка. Мына ошол жерге депозит менен акча которулат, же болбосо банковский гарантия, кепилдик болот да. Катышкан Кытай компаниясы атаандаштарынан 52 миллион сом ашык берип атат. Анан бергенде да накталай салып атат, андай талап жок. Мыйзам бузулганын көз көрдү. Экинчиден, утуп алган компаниянын 5 жылдык опыты болуш керек. Андай жок. Лицензиясы жок. Келе турган оборудование стандарттан өткөн эмес. Бирок ушундай толгон токой мыйзам бузуулар болуп турса дагы тендерде утуучу кылып аныктап табып коюшту. Эми ушул экинчи этабы да 2020 жылдын бюджетине 2 миллиард 150 миллион сом акча каражаты түшөт деп эминтен эле бюджетке киргизип коюшту. Биз убагында 60 миллион доллар менен Huawei компаниясы келгенде кымбат дегенбиз. Азыр биздин безопасный город проекти 70 миллионго кирип атат. Молдо Мусакунгантиев айтып атпайбы? Мен 19 миллионго киргизмек болчумун деп. Зарылбек Ырсалиев айтат 20 миллионго Анкара шаарына киргизген дейт. Эмне үчүн биздики 70 миллион менен кирип атат? Эч ким унчукпай атат. Эң негизги маселе бул коопсуздук. Президентибиз айтпады, адамдардын жеке маалыматы сакталыш керек деди. Биздин адамдардын жеке маалыматы, унаалардын жеке маалыматынын бардыгы Кытай компаниясына кетип калатпайбы? Адамдардын жеке маалыматы Кыргыз Телекомдо болуш керек да, Кытай телефонда болбош керек да. Мына коопсуздук жагынан караганда ушул биздин маалыматтардын бардыгы кетип калат деген коркунуч бар. Андыктан Дастан Арысбекович, мен сизден суранам, протоколдук тапшырма бериңиз, профилдик комитетте жумушчу топ түзүп, ушуну карап чыгайык. Коопшар долбоорун биринчи, экинчи этаптарын. Рахмат. Рахмат. Тийиштүү комитеттерге жөнөтүлөт протоколдук тапшырмалар. Урматтуу депутаттар, бүгүнкү биздин жыйыныбызга коноктор келип катышып отурат, окуучулар. Андыктан сіздерге таныштырып кетейин. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ишмердүүлүгү менен таанышуу максатында Чүй облусуна караштуу Ысык Ата районунун 45 мектебинин окуучулар арасындагы атилишниктери, ошондой эле мектептердин президенттери келишип учурда залда отурушат. Андыктан сиздердин атыңыздардан жана өзүмдүн атымдан мектеп окуучуларына биздин жыйыныбызга кош келдиңиздер деп айтып, аларга чын ден соолук, окууларына ийгилик каалоо менен бирге келечекте коомубуздун татыктуу өкүлдөрүнүн болуп чыгууларына тилектеш экенибизди билдирип коюуга уруксат этиңиздер. Сиздерди ар дайым жакшылык, ийгиликтер коштоп жүрсүн. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз депутат Акаев Жанарбек Кубановичте. Рахмат. Кече мен ишкерлердин коопсуздугу, криминалдын күчөшү, Кыргызстандан чыгарылып кетип аткан акчалар тууралуу парламентте сүйлөсөм, өкмөт башчы мага маселени саясатташтырбагыла деп жооп бериптир. Урматтуу өкмөт башчы, бул проблемаларды мага жооп берип, мага актанып, мага далилдештин кереги жок. Ал элге жооп берсин, жарандарга жооп берсин. Мамлекетибиз күчтүү, биз силерди коопсуз кармайбыз. Биз силер үчүн бүт мыйзамды иштетип, силердин коопсуздугуңарды сактайбыз деп премьер-министр элге, жарандарга жооп берсин. Мага актангандын, далилдегендин кереги жок. Бул менин же өкмөт башчынын маселеси эмес, бул ошол жалпы жарандардын маселеси. Эми саясатташтырат дейт, саясат болуп кетти, бир такыр сүйлөбөй коелу парламентте. Биз проблеманы айтып турушубуз керек.
ооруну жашырсаң өлүм ашкерелет дейт. Биз проблеманы мына ушул жерден айтып козгоп турбасак болбойт. Биз оозубузду жыгычаң мына кечинде аэропорттон дагы бир ишкердин акча ташыган өзүнүн машинесинде багажында сөөгү табылып атат. Биз биякта сүйлөп криминал кылмыш дүйнөсү баш көтөрдү деп атсак, айтып оозубузду жыгычаң дагы бир ушундай бир каргашалуу окуя болуп атат. Анан ушул жерде соттор, МВД, милиция кармап барып ошол кылмышкерлерди түрмөгө отургузгандан кийин 1-2 жылга жетпей чыгып кетип атат. Ошону сотторду дагы ишин контролдош керек деп ойлойм. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе мына Баткенде чек аралаш айылдарга барып келдик. Биз Аксай, Ак Татыр, Максат айылдарына чейин проблема абдан кайнап атат. Чек араны тактоо боюнча иш алып барган Жеңиш Рызаков баштаган комиссия ошол жерде жергиликтүү элдин үнүн укпай атат деп нааразы болгондор көп. Ошол Ак Татыр айылдык кеңешинин депутаты Калмурзаев баштаган Муктар Али депутаттардын үнүн сөзсүз ошол комиссия уксун. Анткени алар жанагы 275 метр кыргыздын жери тууралуу абдан көп кайрылууларды айтышты. Мындай жол бергилис нерселер болуп атат деди. Ошон үчүн комиссиялардын үнүн сөзсүз угуш керек. Экинчиден мына Максат айылы. Мына өкмөт жакында бюджетти алып келатасыңар. Ушул чек аралаш айылдарга өзгөчө көңүл буруп, акчаны аябаш керек деп айтат элем. Социалдык объекттер болобу? Ошол Максат айылына азыр 2 километр каналы курулуп токтоп калыптыр. Калган 4 километрин 4 чакырымын ошол 2026 жылга чейин курабыз дептир. Эгерде ошол 4 чакырым каналдын курулушун тездетсек, Максат айылында 1000дей кожолук пайда болуп, жаштар үй менен камсыз болот. Ошону мына Кытайдан келаткан таза сууга 100 миллион акш долларына жакын акча, башка акчалардан ошол биринчи кезекте ошол чек арада турган элге камкордук көрүп, ошол акчаны ошол каналдын курулушуна жумшасаңар деген өтүнүч. Экинчиден өткөндө өкмөт башчы келгенде дагы айткам, жанагы 35 000 сом Максат айылына курулган үйлөргө жеке менчикке өткөрүү үчүн 35 000 сом ал жерде элде жок. Ошону карасаңар, эми калган маселелерге жетишпей калат экен. Мен мына өкмөт бюджет менен келгенде ошондо айтабыз. Кийинки сөз депутат Карашев Алазимовичте. Ушул 4-күнү мен сизге өкмөткө кайрылдым эле. Базар Коргон районундагы Дашман коругу боюнча бүгүнкү чейин мына чечим жок. Элдин жападан жалгыз анча-мынча ала турган кирешеси ошол жаңгакты терип тирикчилик кылат эле. Ушул 10 күнгө уруксат берип койсоңуздар, эл жерге түшкөн терип бүгүнкү күндө билесиз, жашоо кандай болуп атат. Un күнүнө 200 сомдон ар бир кабы кымбаттап атат. Ошол мезгилде алар анча-мынча өзүнүн экономикасын оңдоп алыш үчүн, киреше алыш үчүн ошол жаңгактарды жерден бирден терип тирикчилик кылымдан бери кылып келаткан жерин ушуну чечпей койдуңуздар да. Сиз бүгүн Алмазбек Акынжанович премьерге кирип, бүгүн тапшырма бергизиңиз. Ушул 10 күн эч нерсе болбойт, түйүнөн терген, кылымда терип келген, кыйган эч ким жок. Негедир буну көңүл бурбай атасыздар? Ал эми жергиликтүү элде бул боюнча мына мага чейин да айтышты, чоң талаш тартыштар пайда болуп калды. Эл нааразы болуп атат. Бала чакабыз кантип багабыз? Унду кантип алабыз? Бир кабын канчага кымбаттап атат? Ал жерде айлык алган адам жок. 5 врач, 50-60 мугалимден башка эч ким айлык албайт ошолор өндө. Ошондуктан бул мүмкүнчүлүктү берип туруп, анан бир комиссия түзүп, буну эмдиги жылы түшүм болгонго чейин чечим кылсак, өкмөткө дагы, жергиликтүү элге дагы, баарыбызга жакшы болот эле. Тилекке каршы мындай чечим болбой атат. Шуну сизден өтө сураныч, бүгүн чечип, мага дагы кабарын билгизип койсоңуз. Себеби эл күндү эрте менен барып, ошол коруктун иштегендер менен тирелишип туруп атат. Бул туура эмес көрүнүш деп ойлойм. Экинчиси, урматтуу төрага бир протоколдук тапшырма берип, мен да көтөргөмүн. Кыргызстанда жана жол кыймылы боюнча машинелердин чырагын жагып жүрүү боюнча бизде өкмөттүн чечими бар. Ошонго өзгөртүү киргизип, каалаган адам жаксын деп элге бир шарт түзөйлү. Себеби ушул жөн эле жерде жактырып, лампочка чыгарган производительдердин кызыкчылыгын колдогон маселени токтотушубуз керек. Эгер кимдир бирөө жагып жүргүсү келсе, жагып жүрө берсин. Ал эми ушу чак түштө жайында
анан токтотуп алып штрафын билебиз. Чоң сумма, ошондуктан ушунга көңүл бурушуңуздарды суранат элем. Көңүл бурганыңызга рахмат.